облыста дагы уже маалымат барган. Өзүнчө кыргыздар эмес такеле. Изучать этип туруп, асынчылар билгизген. Макулбу? Эгерде азыр мынакей Севозачтан балансында Севозачтан балансында болсо, азыр көрөлү. Севозачтанын экономиясын карарбыз. Биринчи бул проекттик документациясын даярдабыз. Канча метр кылабыз? Изучать этип беребиз. Канча метр дамба курабыз. Дамба курганга чейин успейм, не успейм деген кышкырат. Эгерде успеть этпесек, жетишпесек, оларда тазалоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Да, наракка чейин до конца. Өзүнүн негизги нугуна кошуп туруп, ол топтолуп турган таштарды нуктап, анда тазалоо иштерин эки жака нуктага чыгыш керек. Чтобы эртең ол көпүрөнгө жок болбой суу келип турабы? Ошондон азыр изучение жүргүзүлөт. Biz өзүбүздүн планыбызга ылайык бүгүн Талас облусундагы ошол карапайым калкка кооптуу делген аймактарды өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, ошол кийинки мына 2021 жылга кайсыл объекттерибизди капиталдык курулуш салымдары боюнча бүткөрөбүз, кайсыл объекттерди коргоо иштери боюнча жумуш алып барабыз, жеринде көрүп, жергиликтүүлөр менен жолугушуп, алардын арыз муңдарын угуп, кийинки жылдары 2021 жылдары пландарды түзүп жүрөбүз. Мына азыр эки объектти көрүп келип атабыз. Биринчиси бул Көпүрө базар. Мына азыр Чат базарда турабыз. Көпүрө базардагы проблема бул ошол жердеги келген суунун угу бурулуп туруп, түз кетип, кышында жанагы муз тоңгон мезгилде элге коркунуч жаратат. Буну биз азыр кышка чейин өзгөчө кырдаалар министрлиги өзүнүн оор инженер техникаларыбызды ошол жерге таштап, убактылуу кышка чейин биз азыр дарыянын угун кеңейтип, элге коркунуч жаратпай турганга жасайбыз. 2021 жылда Кудай буйруса ошол Көпүрө базардын көпүрөнүн үстүндөгү объекттеринде буга чейин жасаганбыз. Дарыянын эки боорун капиталдык курулуш менен жасаганбыз, дамбаларды курганбыз. Ошол дамба сыяктуу кылып 150 метрге чейин улуу иштерин кайра кошумчалуу иштерин жүргүзөбүз. Талас облусундагы кооптуу аймактар менен жеринде таанышып, элдер менен жолугушуп, ошол элдердин көйгөйлүү маселелерин чечүү максатында жеринде бардык райондордо кыдырып көрүп жүрөбүз. Андан сырткары мына ошол Талас облусунда жайлашкан биздин райондордогу өздүк курамдын бүгүнкү күндөгү акыбалы менен дагы жеринде баарлашып, алардын бүгүнкү күндөгү ошол кандай көйгөйлүү проблемалары бар, астыга кандай пландарды коюп атабыз, ушуларды сүйлөшүү максатында, жеринде көрүү максатында биз Талас облусунда министрликтин кызматкерлери менен жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мына азыр Талас облусунун бир топ кооптуу объекттерине барып, ошол жерде эл менен жолугушуп, ошол жерлерди мына тез аранын ичинде аткара турган жумуштарыбыз менен таанышып, азыр тийиштүү биздин
департаменттин тийиштүү мекеме уюмдардын жетекчилерине тапшырмаларды бердик. Тез аранын ичинде жумуштарды боло турган жерлерди 2-3 күндүн ичинде жумуштар башталат. Андан сырткары мына капиталдык курулуш тармагында дамбаларды куруу боюнча, көпүрөлөрдү куруу боюнча бир топ проблемалуу көйгөйлүү маселелер бар. Булардын баардыгын ушул долбоорлоо сметалык жумуштарын даярдап, Кудай буюрса 2021 жылдын бюджетине киргизип, ушул кооптуу аймактарда жашап аткан биздин жарандарыбызды коргоо маселелерин чечип келе жатабыз.